Барыңыздарды биздин ата-энелерге деген көрсөтүүбүздөн көрүп турганыма абдан кубанычтымын. Байкадыңыздар беле, бала төрөлөрү менен үйдүн ичи чачылып, ызы-чууга толуп, жаныбызды кай жерге коерубузду билбей калабыз. Бирок үйүбүздө ушундай чоң бакыт пайда болот. Биздин эң негизги максатыбыз бактылуу ата-эне болуу. Жана ошол бакытты коштогон не бир оорчулуктарды сиздер менен бирге жеңүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө. Эмне үчүн балдар тентектик кылат? Жана сүйүктүү наристебиз бизди чүкө сымал калчай баштаганда эмне кылышыбыз керек? Кошумча тамак деген эмне? Аны балага эмне үчүн бериш керек жана кайсы убакта кошумча тамак бере баштаса болот? Баланын капысынан мерт болуу синдромунан кантип сактоо керек жана бул нерсени кантип олтурбай коюуга болот? Ата-энелер кызыккан суроолордун баары ата-энелерге көрсөтүүсүндө. Биз бардыгыбыз бактылуу, жакшы, тартиптүү балдарыбыз болсо экен деп кыялданабыз. Бирок кээ бир учурда бул кыялдарыбыз орундалбай да калат. Байкадыңыздар беле, балдарыбыз уктап жатканда кандай бир сонун керемет, ичибиз тимиле бир эзилип кетет. А бирок ошол уктап жаткан наристебиз ойгонгондон кийин ызы-чуу, бороон чапкын болот. Ошол бороон чапкындан кийин ар бир ата-эне өз жанын тынчсыздангысы келген, бул көрүнүп турган иш. Ошол ачуу менен кошо бул баланы жазалоо деген ойдо келет. Ал эми баланы жазалабай өстүрсөк болобу? Жана бул баланы туура жазалаш үчүн эмне кылыш керек? Сүйүктүү тартип жөнүндө биздин кийинки сюжетибизде. Наристе бул дүйнөгө эч нерсени билбестен келет. Ал жарык дүйнөгө келгенде жаман менен жакшыны, ак менен караны айырмалай да албайт. Ый, кыйкырык, шоктук, бул мындай жасаса болобу же болбойбу деген текшерүү. Бала үчүн чоңдор буга кандай мамиле жасаарын көрүү абдан кызык. Эгер анын кылганы чоңдорго жакса, демек ал баарын туура жасап атат. Эгер жакпаса, анда ал жаман иш жасады. Айрым ата-энелер көпчүлүк учурда бөбөктайдын каалаганын аткарышып, анын баардык эркелигин көтөрүшөт. Алдей буга көнүп алат да, кийин анын каалаганы дайыма эле аткарыла бербесине даяр эмес болуп калат. Ата-энелер балага кээ бир нерселерге чек коюларын жана аны курчап турган айрым буюмдар, мисалы ысык үтүк, чайнек же электр сайгычтар жана башка буюмдар анын жашоосуна коркунуч алып келгендиктен алардан алыстатуу керек экендигин үйрөтүп жана түшүндүрүүгө милдеттүү. Биз чоңдор баланын бала экенин түшүнүп, дүйнөгө ошол балдарыбыздын көз карашы менен кароого аракет кылышыбыз керек. Бир нерсеге тыюу салсак, анда эмне үчүн биз ал тыюуну салып жатабыз дегенди балдарга түшүндүрүшүбүз керек. Жана бир нерсеге тыюу салардын астында бир аз ойлонуп туруп, анан айтуу керек. Сейтек, Эмир, кыйкырбай жөн ойногула. Бирок балдар чоңдор сыяктуу бир орунда тура алышпайт жана алардын активдүүлүгүнө чек коюунун кереги жок. Алар ойноп жатканда кийимдери бат-бат эле булганат. Бул үчүн наристени урушуп жазалаган болбойт. Наристенин кызыгуусуна тыюу салып, анын эмоцияларын өнүгүүсүнө тоскоол болбош керек. Кичинекейге абайлоо менен жөнөкөй жүрүм-турум эрежелерине ылайык боло тургандай гана жол көрсөтүү керек. Ата-энелер балдарга эмне жакшы, эмне жаман экенин так айырмалаганды үйрөтүп, бир нерсеге тыюу салып жатканда талапты катуу коюп, чечкиндүү болушу зарыл. Эреже катары эмнеге тыюу салганыңызды түшүндүрүңүз. Бирок кээде түшүндүрүүнүн да кереги жок учурлар болуп калат. Мисалы, бир тууган иниңди же карындашыңды урууга болбойт. Анткени деги эле адамдарды урууга болбойт. Топту терезеге ыргытпа. Итпи, мышыкпы же канаттуу айтор жаныбарларды кыйноого болбойт. Анткени алардын денеси да ооруйт. Как выбрать правильную политику воспитания? Туура тарбиялоо саясатын кантип тандап алуу керек? Кантип балдарды биз айтканды аткартууга болот? Балдар дайыма эле биздин айтканыбызды аткара беришпейт. Алар ата-энеден жакшы көрүүнү талап кылышат.
Ошондуктан илгертеден айтылат, баланы бир эле убакта талап коюп дагы, ошол эле убакта аларды жакшы көрүү керек. Болгондо да алар биздин талаптарды аткаргыдай жакшы көрүү керек. Чтобы дети прислушивались к нам. Баланы тартиптүүлүккө үйрөтүү оңой эмес. Алардын көңүлү дайыма шат болуп, бактылуу болгонун ким гана каалабайт. Бирок баланын каалаганын аткарбай койгон учурда кыйкырып, көзүн жашын көлдөтүп, ыйлаганын көрүп туруу албетте жагымсыз. Ошондуктан капалантпаганга аракеттенип, алардын каалаганын убактылуу болсо да аткаруу оңойдой сезилет. Бирок мындай ата-эненин сокур сүйүүсү эч кандай пайда алып келбейт. Кээ бир ата-энелер тартипке көндүрүштүн зарылдыгы деле жок. Тартип жакшы көрүү жана түшүнүү менен гана куралат деп ойлошот. Чынында эле балдар мээримдүүлүк менен коштолгон гана тартипке баш ийет. Эгер баланы үй бүлөдө жакшы көрүп, бирок аны тарбиялоодо ата-эне катуу талаптарды койсо, бала аны баары бир жакшы көрүшөрүн жана ага жакшылык гана каалаганын түшүнүп, туура кабыл алат. 3 баланын энесимин. Болду. 3 баланы чоңойттум. 3 баланы чоңойтууда көптөгөн тажрыйбаларды топтодум. Булардын кылык жоругун көбүнчө сабырдуулук менен жеңем. Өтө шок болгондо да жакшы мамиле кылууга аракет кылам. Булардын кылык жорукторуна дайыма чыдап келем сабырдуулук менен. Булар менин неберелерим. Азамат, Аяна, Сайкал. Мен неберелерди мактайм, постоянно мактап турам. Анан мактаса бала өзүн жакшы кармайт. Баягы жакшы тарбиялаганга оңой болот. Улам уруша берсең бала чүнчүп жоголуп кетет. Турган күнүс менен. Янанайни. Садага болбой инчуларга. Мен туулган күнүмө неберелерим открытка тартып беришти. Наристелер аларды жакшы көрүп, аларга көңүл буруп, мактаганды жакшы көрүшөт. Ошондуктан биз кичинекейлерибизге алар каалагандай көңүл бурбай койгондо, алар кыйкырып, ыйлап, чырдап, өзүнө көңүл бургуза башташат. Чоңураак балдар өзүнчө чүнчүп, оройлонуп же болбосо үйдөн чыгып кетип калышат. Ошондуктан биз балдарды сүйүп, көңүл буруп, аларга камкордук кылышыбыз керек. Ошондо эки тараптан тең түшүнүү маселеси болот да, балдар ата-энесинин колдоосун сезишет. Уделять свое внимание, свою любовь и окружить их заботой и вниманием так, чтобы было обоюдное согласие. Баланы кантип тартиптүүлүккө үйрөтүүгө болот? Мы должны этого ребенка подготовить. Баланы тартипке үйрөтүү керек. Азыр мүмкүнчүлүк барбы же жокпу? Түшүндүрүү керек. Мисалы, кичинекей бала менен оюнчук саткан дүкөнгө бараардан мурда аны даярдоо керек. Мынтип айтууга болот. Билесиңби, дүкөндөгү баардык оюнчуктарды сатып алсак эмне болот? Сенин досторуңа оюнчуктар калбай калат. Үйгө аларды коерго жер табылбайт деп тамашага айлантсаңар. Дүкөнгө барган учурда чоң чыр-чатакты болтурбай коюуга болот. Ал эми чоңураак балдар менен кадимки эле досуңар же болбосо иштешкениңер менен сүйлөшкөндөй ачык эле сүйлөшсөңөр болот. Азыркы учурда ал каалаган нерсени сатып бергенге акча жок экенин же болбосо мүмкүнчүлүк жок экенин ачык айтып, макулдашып келүүгө болот. Нужно поговорить откровенно, как вы бы поговорили со своими друзьями или вы бы поговорили со своими коллегами. Наристени коркутуп, ага жаман айтып, же болбосо аны кысымга албаңыз. Ага, мына кешинде атаң келет, анан сага көрсөтөт деп айтпаңыз. Баланы атанын, милициянын же болбосо доктурдун атын айтып коркутканга болбойт. Анткени кийин бала бул адамдардан коркуп, аларга дайым ишенбей калат. Эч качан ачууланып турганда бөбөктайды урушпаңыз. Бала менен ачууңуз тараганча күтүп, тынчтанып, анан гана сүйлөшүңүз. Наристени токмоктоп, уруп, күч колдонбоңуз. Ташбоордук ырайымсыздыкты гана жаратаарын унутпаңыз. Алдын ала тынымсыз коркутуу, эскерте берүү тарбиянын жакшы деле жолу эмес. Эгер сиз дайыма жазалайм деп коркутуп, бирок аны ишке ашырбасаңыз, ал сизди чечкинсиз деп санап, жана сиздин талаптарыңыз туура деле эмес экен деп ойлоп калышы мүмкүн.
Бала сизге ишенбей, анан сизден эмнени күтүштү билбей калат. Наристелер мындай узун сабак акыл айтууларга көнүп калышат да, кийин аларды кулагынын сыртынан кетире башташат. Нааразылыгыңызды билдиргиңиз келсе, убакытты бекер коротпой, кичинекейиңизге кыска жана нуска айтсаңыз бир топ натыйжалуу болот. Мисалы, күн сайын кечинде какшап, тиш жууш керектигин айта бербей, жөн гана кичинекейим тиш жуучу кез келди деп гана эскертип койсоңуз болот. Эгер сиз бир нерсени туура эмес жасап алсаңыз, ага кейип капаланбаңыз. Сизде дагы толтура мүмкүнчүлүк бар. Тарбиялоо бул узак, тынымсыз аракетти, баланын өзгөчөлүгүн эске алып, чыдамкайлык менен мээримдүүлүктү талап кылган татаал иш. Урматтуу ата-энелер, баланы жазалардын астында ойлонуп көргүлө. Эмнеге? Эмне үчүн эмес, эмнеге? Жазаласамбы, же жазалабасамбы деп ичиңерден бир аз күмөн санап турсаңыздар, анда жазалабай эле койгон дурус. Анан дагы алдын ала сабак болсун деп жазалаштын таптакыр кереги жок. Андан көрө сиздер наристеңизди жөн гана түшүнүп, жана эсиңиздеби, улуу орус классиги Антон Павлович Чехов айткандай, мээрим менен ала албаган нерсени коркутуп ала албайт деп. Бир нече көрсөтүүлөрүбүздө биз эмчек сүтүнүн пайдасы жөнүндө сөз кылганбыз. Эгерде сиздин ымыркайыңыз 2, 3 же 4 ай эмес 6 айга толсо, анда көп нерсе өзгөрөт. Өзгөчө бул анын тамактануусу жөнүндө. Кошумча тамак берүүгө кез келди. Кошумча тамак бул ымыркайга эне сүтүнө кошумча катары бериле турган азыктар же тамак аш болуп саналат. Алдейиңизге 6 ай болгондон тартып ар түрдүү азыктардан куралган кошумча тамак берилиш керек. Бирок эмчек эмизүү улантылып, колдон келсе 2 же андан ашканга чейин берилгени жакшы. Кошумча тамак эмчек сүтү менен толук санда жетпей калган азыктарды толуктап берүү үчүн гана зарыл. 6 айдан баштап кичинекей наристеге коюу ботко, эзилген картошка же майдаланган жашылчаларды берүү оңой болуп калат. Себеби ал башка адамдар эмне жеп жатканына кызыгып, тамакты алганга аракет кыла баштайт. Баардык нерсени оозго салганды жакшы көрөт. Өзүнүн тилин жакшы башкарып, оозундагы тамакты каалагандай айланта баштайт. Чайнаганды үйрөнө баштайт. Аталган курактагы балдардын тамак сиңирүүсү жакшы эле өнүгүп, алар коюураак тамакты да аш кыла башташат. Ымыркайга сунушталган биринчи тамак абдан жумшак, бир дагы бүртүксүз, азыктын бир эле түрүнөн болуп, аябай жакшы эзилиши керек. В качестве первого прикорма Биринчи кошумча тамак катары дан ботколору же болбосо эзилген жашылчалар берилиши мүмкүн. Ымыркайга биринчи күнү 1 же 2 кашык гана тамак берүүгө болот. Эгер бала жакшы аш кылып, ичип өтүп же куспаса 4-5 сааттан кийин дагы берүүгө болот. Улам күн өткөн сайын кошумча тамактын санын көбөйтүү керек. 10 күндөн кийин кошумча тамактын саны 10 аш кашыкка жетүүгө тийиш. Эгер бала баарын жакшы аш кылса, 10 күндөн тартып экинчи кошумча тамакка өтүүгө болот. Эзилген жашылча дан боткосуна этти кошуп берсек да болот. Эт жакшы бышырылып, майдаланып жана майлуу эмес болушу керек. мясо должно быть хорошо проваренное и не жирное. Эреже боюнча кошумча тамак бериле баштаган күндөн тартып 1 ай ичинде бала 3 топтогу азыктын баарын алыш керек. Ал топко дан азыктары, жашылча жемиштер жана эт кирет. Аталган азыктардын тобунан эмчек эмизүүгө кошулуп берилген кошумча тамактын 3 түрү куралат. Күн болобу, түн болобу, бала каалаган учурда эмчек эмизүүнү уланта берүү абдан маанилүү. Эгер ымыркай 6 ай кезинде эзилген тамак жесе, кийин 9 ай болуп калганда азыктардын көбүн майда кылып туурап эле берсе болот. 9 айга чейин уйдун нак сүтүн, айранды балага берүүгө болбойт. Анткени ал азыктар ымыркайдын ичегилерине жана бөйрөгүнө зыян келтирип, кан аздуулукту же болбосо аллергияны пайда кылышы мүмкүн. Сүттү суу кошу менен 6 айдан баштап балага ботко жасап бергенде гана пайдаланса болот. 8 айлык баланын ашказаны кичине, ал бир тамак ичкенде 200 мл тамакты батыра алат. Биз балага сүт,
сорпо, ар түрдүү сокторду, сууларды берип коюп эле, аны ашказанды толтуруп коюу менен биз ар түрдүү азыктар менен камсыз кыла албайбыз. Ошон үчүн 8 айлык балага көбүрөөк коюу тамакты берүүгө аракет кылыш керек. Балага кошумча тамакты кечирээк берүү өсүп аткан балага керектүү болгон азыктардын толук ала албай калуу коркунучун туудурат. Ошондуктан наристенин өсүшү жайлап, аскандуулукка учурап, А витамининин жана башка кальций, цинк, С витамини сыяктуу микроэлементтердин жетишпестигине дуушар болушу мүмкүн. Дал ошол себептен улам чүрпөңүзгө сунушталган азык коюу болгону дурус. Менимче жыйынтык чыгарууга кез келди. Өткөн көрсөтүүлөрүбүздө 6 айга тол элек балага кошумча тамак берүү бул анын ден соолугуна зыян экени жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми аны кечиктиргенге да болбойт экен. Ошондуктан урматтуу ватандар, эгер сиздин ымыркайыңыз 6 айга толсо, анда жаңы, жагымдуу, таттуу татымдарды сунуштоого кез келди. Биздин редакцияга Ош Жергесинен Намазбекова Айгүлдөн кат келди. Азыр мен сиздерге ошол катты окуп берейин. Саламатсызбы Алтынбек Рыскулович? Мен жакында биринчи жолу эне болдум. Кийин курбу кызымдан балдардын капысынан мерт болуу синдрому тууралуу угуп калдым. Эми мен өз баламдан чоочулап калдым. Балдардын капысынан мерт болуу синдрому деген эмне? Аны алдын алууга болобу? Жана ал үчүн эмне кылышым керек? Урматтуу Айгүл, биринчиден сизди тум балалуу болушуңуз менен куттуктайбыз. Жана ошону менен биргеле Асандын ден соолугу чың болуп, бактылуу келечекте кыргыз элине жараган бир сонун жигиттери болушун биз каалап кетмекчибиз. Ал эми сиздин берген суроолоруңуздарга биз колубуздан келишинче толугу менен жооп берүүгө аракет кылабыз. Однозначно смерть младенца... Медицина кызматкерлери үчүн да, ата-энелер үчүн да ымыркай кезинде баланын мерт болушу бул абдан оор, татаал учур болуп саналары шексиз. Капысынан мерт болуу синдрому тилекке каршы эч бир изилдөөгө болбогон нерсе. Анатомиялык жактан да анализдөөгө мүмкүн эмес. Жана бул синдромдун эмнеден болгонун көрүп туруп, эч байкоого болбойт. Бул синдром бирге чыкканга чейин ымыркайларда кездешет. Көп учурда бала уктап жатканда. Ошондуктан бешиктеги өлүм деп аталат. Эң негизгиси капысынан мерт болуу синдромунун алдын алуу керек. Чаще всего происходит, когда ребенок спит, поэтому и называется смерть в колыбели. Самое главное, это нужно предупредить синдром внезапной смерти. 1 жашка чыкканга чейин, жок эле дегенде ымыркай өзү активдүү тоголоно баштаганга чейин аны көмкөрөсүнөн жаткырып уктатпаш керек. Баланын керебетине өтө жумшак эмес төшөк салынып, жаздыгы да чоң жана жумшак болбошу керек. Уктап жатканда алдейиңизге оюнчуктардын кереги деле жок болсо керек. Ошондуктан аларды баланын жаткан жеринен алысыраак алып салыңыз. Кичинекейиңиз уктап жаткан учурда аны өтө калың кийинтүүнүн зарылдыгы жок. Ал уктай турган бөлмөдө чоң киши жеңи чолок кийим менен жүрсө да үшүбөгүдөй температура болушу керек. Уктап жаткан ымыркай жеңил жабуу менен ийинине чейин гана жабылышы керек. Баланы катуу танган болбойт, себеби ал кенен кыймылдай алышы керек. Эмчектеги бала бар үйдө тамеки чегүүгө болбойт. Ал эле эмес, эгер ымыркай атасы жана апасынын жанында жатса, алардан абдан кескин атырдын, арактын же болбосо тамекинин жыты келбеш керек. Менимче балдардын капысынан мерт болуу синдромуна өзгөчө көңүл буруу керек. Ал эми азыр дагы бир жолу кайталап кетели. Баланы уктатканда чалкасынан жаткыруу керек. Жана ал баланы катылап таңуудун кереги деле жок. Бала уктап жатканда анын бети жабылдыбы же жабылып калган жокпу, ушуну карап көрүңүздөр. Жана өзгөчө урматтуу ата-энелер, наристе уктап жаткан бөлмөдө эч качан чылым чекпеңиздер.
Чыныгы ата эне болуу бул чоң өнөр. Ал эми мындай ата эне болуш үчүн эмне керек? Билимби? Көп нерсени билип, бирок наристени туюп сезбеген чоң адамдар деле бар. Тажрыйбабы? Бирок жашоо тажрыйбага бай болгон адамдар деле кээ бир учурда туура эмес чечим чыгарып коюшат. Ал эми көп нерсе ата эненин билими же тажрыйбасынан эмес, ал ички дүйнөсү менен туюп сезгендиктен. Урматтуу ата энелер, силер жөн гана өз наристеңерди ички туюмуңар менен туюп, аны түшүнө билгендиктен жөн гана сүйгүлө. Ал эми бүгүн болсо сиздер менен ата энелерге деген көрсөтүүбүз болду. Бир жумадан кийин кайрадан жолукмакчыбыз. Саламатта калыңыздар. Балалыкка бардык дүйнө тартылар, бала үчүн бардык бакыт айтылар. Эң биринчи ата апа деп сүйлөсөң, жүрөк балкып келечегиң жаркырар. Карагыла башка сен